Жай айы орылып, аптаптуу ысыкта жаратылыш койнуна эс алууга агылгандар көп. Анын ичинен айтылуу Каракой жайлоосуна келгендердин катары үзүлбөйт. Тоо коюнуна бараткан коноктордун ар бирине көзөмөл өткөрүү жайынан тиешелүү адистер тазалыкты сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Сиздерден мына тоону таза кармоого аракет кылышыңыздар керек. Эс алуучулардын эсине деп жаратылышты таза сактоо, таштандыны таштоо боюнча эскертме тактайчалары да иленген. Ага карабай жол боюна желим бөтөлкө, полиэтилен баштык жана башка таштандыларды ыргытып кетишет. Аларды Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркынын кызматкерлери ар дем алыш күндөрү тазалап турушат. Бизде ойногон келгендер, бизде дагы культура жок да. Мындай напитиктерди, жакы бакалашкаларды ичип туруп айнектен ыргытып кете берет. Ошон себептен бизде тазалыкка көбүрөөк көңүл буруп, келген адамдарга тазалык болуш үчүн өзүбүз уюштуруп, мусурлар терип турабыз. Мусор машина бир жумада 2 жолу чыгат. Азыр жайкы дем алуу мезгили болгондуктан күн сайын кереметтүү ажайып Каракой жайлоосуна келгендердин саны арбын. Арасында чет өлкөдөн келген туристтер да көп. Ал эми Каракойдун ичинде өзгөчө корукка алынган Кыргыз Ата жаратылыш паркы менен келишим түзүү иштеген эс алуу жайлардын саны 50гө чамалайт. Алар 1000 ашуун боз үй иштетип, акча табышат. Талап боюнча эс алуу борборлордун аймагында таштанды челектер жана тоону таза сактоо боюнча эскертмелер болуп турушу керек. Бул жерде бир таштан челегибиз бар, кухнянын ичинде бир бар. Общий территорияга ушул жерге ташталат да. Биз өзүбүз бул жакка отдельно пакетке салып чогултабыз. Бир жумада бир жолу мусор келет. Ошодон салып жүрөбүз. Бизде по договору жерлерди алып иштетип аткан, мыйман күтүп аткандар менен договордун ичине киргизгенбиз. Мусорларды тазалыкты кармаш боюнча ого киргизгенбиз. Анын үстүнөн андан тышкары дагы мусорный ящиктерди даярдап коюп берип атабыз. Коюлуп атат күчүбүздүн жетишинче да. Мен полный 100% айта албайм. Себеби ага каражатыбыз анчалык жетишсиз. Ар бир эмелер менен кирип, ар бир менен сүйлөшүп, тазалык боюнча эскертүүлөр берип баштадык. Эгер 3кө жетип калса эскертүүбүз, 3 жолу бергенге жетип калса, анда договорду бузуп, башкадан эметишибизге туура келип калат. Тазалык иш-чарасы президенттин тоолордун экосистемасын коргоо жарлыгына ылайык жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгы тарабынан уюштурулган. Максат эс алуучуларды жаратылышка аяр мамиле кылууга жана табиятка зыян келтирбөөгө чакыруу. Ушул жаратылыш паркынын аймагындагы мусорларды тазалап чыгарып кетип, эс алып кетүүчү атуулдарга ушул тоону таза кармоо боюнча жана жергиликтүү айыл өкмөттөр тоолорго таза кармап, таза мамиле кылуу боюнча акция өткөрдүк. Ушул акциянын негизинде биз ар дайым ушу тоолорду таза кармап, мусордан желим бутулкаларды таштабай, ушул ар дайым ушу тоону таза кармоого аракет кылышыбыз керек. Таза тоолор акциясы күн бою уланды. Кызматкерлер ар топко бөлүнүп, 1 тоннага жакын таштанды жыйнашты. Айта кетсек, Каракойдогу Кыргыз Ата жаратылыш паркынын жалпы аянты 11 000 гектардан ашуун. Ал Ош облусунун Ноокат районунда жайгашкан. Бүгүнкү күндө күн сайын 2000ге чейин эс алуучулар келип кетишет. Аймакка кириш үчүн ар бир адам 30 сомдон, ал эми сырттан келген туристтерге 140 сом акы алынат. Автоунаа менен киргендер үчүн 100 сомдон 200 сомго чейин акча төлөнөт. Мырзажигит Маматкерим уулу, Олар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.